Жакында билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев бул тармакта ири реформа жасай тургандыгын жарыялаган. Анын ичинде орто мектептерде 12 жылдык билим берүү системасын киргизүү пландалууда. Бул маселе азыр коомдо кызуу талкууну жаратты көрүнөт. Биз дагы ушул маселени бүгүнкү берүүбүздө талкуулайлы деп чечтик. Эфирде Ачык айкын программасы менен Каныкей Бозгонова, саламатсызбы? Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова, жарандык активист Мирбек Мунарбек уулу, ошондой эле жарандык активист Жакшылык Матанов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Алгач сөздү Нурзида айым сизден баштайлы. Ушул 12 жылдык билим берүү системасы тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, максаты эмне, бул кандай шартта киргизилет? Бул 12 жылдык билим берүү системасы биздин бүгүнкү күндөгү билим берүү тармагында жаңылоонун бир чоң тармакты жаңылоо этабы жүргөн болсо, ошонун бир бөлүгү болуп саналат. Бул 12 жылдык билим берүүгө өтүү этап менен жүргүзүү каралып жатат. Ошол эле учурда азыркы бизде социалдык тармактарда көйгөйлөр, бир топ маселелер айтылып жатат. Бул 12 жылдык билим берүү боюнча бүгүнкү күндө биз чындыгында алганда система 12 жылдык деп аталбаганы менен 12 жылдык билим берип келе жатабыз. Учурда республика боюнча мектептерде 4000 класс ушул мектептин базасында ачылып, 0 класс дегенде 1 жыл бою балдар окуудан өтүп жатышат. Ошол эле 480 сааттык программа менен 101 000 бала республика боюнча камсыздалган. Учурда улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарын алып караганыбызда 6 жаштагы балдардын саны 157 597 бала болсо, жалпысынан ошонун ичинен 101 000 бала 480 сааттык даярдоо классынан, башкача айтканда 0 класс деп коебуз, ошол 0 класстан окуп жатышат. Андан ары алганыбызда 1 класска өтүп, толук 11 классты 16-17 жашында аяктап жатышат. Бул деген бүгүнкү учурда 6 жаштагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тартылбай калган балдарыбыз 0 класска барып, андан ары улантканы менен жалпы алганда 12 жылдык билим берүүнү ансыз деле бүгүнкү күндө ишке ашырып жатабыз. Эми бул системаны 12 жылдык деп мыйзамда белгилеп, ченемдик окуттук документтерге өзгөртүү толуктоо киргизип, аныктап бергенибиздин жакшы жери бул биздин дүйнөлүк стандарттарга ылайык келтирүү максатында болуп жатат. Бизде жыл сайын ушул билимин тастыктоо тууралуу маалыматтын алганы аттестатын алып келишет балдар, чет өлкөгө окуган балдар. Бул учурда балдардын кайсы деңгээлде, кайсы баскычты окуду, 12 жылдык билим берүүгө туура келеби, келбейби аныктап бергиле деген бизге өтүнүч менен келишет. Ошол учурда биз маалымат даярдап беребиз. Жана 1-4 класска чейин бизде 1 баскыч, 5-9 класс 2 баскыч, 10-11 класс 3 баскыч деп маалымат даярдап беребиз. А бул 11 жылдык окуу болгон үчүн же чет өлкөдө окуган балдарыбызга 1 жыл даярдоодо окуш үчүн же болбосо 1 жыл аркага тартканга мүмкүнчүлүктөр болуп калып атат да. Биздин учурдагы эле окуп жаткан системаны ушул 480 сааттык программасында атайын мектепке чейинки балдар тартылбай калган балдар үчүн иштелип чыккан да бул программа. Ошол тартылбай калган балдарга 480 саат каралса, бүгүнкү күндө бул сааттын көлөмүн көбөйтүп, ал жерде музыка, физкультура сабактары каралбай калган, негизги билим берүү компоненти каралып, калган мезгилдерди жана айылда эми үй шартында пайдаланса, ойносо болот деп ушул каралбай калган да. Азыр толук кандуу ушул эгер 12 жылдык системасы болуп өткөн болсо, бул комплекстүү түрдө ишке ашырылып, 1 класстан 5 класска чейин, 0 класстан азыркы 4 класска чейин деген эле классыбыз 1-5 класс деп өзгөртүлүшү күтүлүп жатат. Башталгыч класс 5 класска чейин болот. Эгерде бул башталгыч класс 1-5 класс болгон болсо, мында ошол 1-2 класстагы балдарга социалдык, психологиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө карап, ошол жеңилдетилген мамлекеттик жана минималдаштырган стандарттар менен билим берүү, оюн аркылуу, жеңилдик аркылуу ошол
баалоо системасындагы ошол 1-2 класста баалабай эркин окуткан системаны алып келүү пландалып жатат. Бирок программа өзгөрүшсүз эле калабы? Сөзсүз өзгөрүш керек да? Программа албетте комплекстүү өзгөрөт. Бул эгерде ошол 1-класс деп атай турган болсок, биздин бүгүнкү 0 класс деген 480 сааттык наристе программасы толукталып, толук кандуу 1-класска ылайыкташкан программа болот. Бул боюнча атайын биздин Кыргыз билим берүү академиясынын атайын лабораториясы иштеп жатат тиешелүү адистер менен. Ошол эле учурда бизде азыркы учурда 480 сааттык группалар окуткан мугалимдердин тайпалары, группалары бар. Ошол жерде дагы жазышат да. Мен эмне үчүн 480 сааттык программаны 1 жыл окутам, анан мен толук кандуу отпускага чыкпайм, эмгек-эргүүсүнө чыкпайм. Мен эмне үчүн төлөнгөн саатыма эле акча төлөнөт, анан башка убакта мага каралбайт деп бизге ушундай суроолор көп келип түшөт. Жана 0-класста окуткан 0-класста окуткан мугалимдер. Эгерде азыр 1-класс деп которо турган болсок, булар жумасына 15 саат окутуп жаткан болсо, азыр 1-класска өзгөрткөндө 17 сааттан окутулуп, толук кандуу ушул эмгек-эргүүсүн алуу менен 1-класстын мугалими төлөгөндөй эле эмгек акы алуу менен аларга дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мирбек мырза, ушул система бизге керекпи? Азыркыдай бардык мындай экономикалык, социалдык абалыбызды аламдашуу доорун эске алганда. Келечегин карап көрсөк, мүмкүн керектир да. Бизге бул министрликтен азыр жеткиликтүү элге маалыматты бере албагандыгынан да. Себеби бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүгө кээ бир мамлекеттер жылдап 10 жылдаган убакыттарын коротуп, анын ичинде бир канча базасын чыңдайт, экинчи жагынан мектептери жетишсиз болсо мектептерин салат. Жакынкы эле алыс барбайын, Казакстанды алсак, мисалы, булар 10 жылдан ашык даярданып келатат. 2015-тен баштап 2020-га чейин эле өлкө тарабынан 1000ге жакын мектептин куруусу ишке ашканда. Себеби мектептер жетишсиз. 12 жылдык система бул көбүнчө бул бир смен менен окуй турган система болуш керек. Бизде каякта көп азыр шаарда Бишкекти алып карасак, кээ бир мектептерде 3 смен менен окуйт. Bir класста 50-60тан ашык окуучулар окуйт. Ушундай шартта окуу куралдары жок. Биздин өзүбүздүн баягы Союздан калган китептерди пайдаланып атат азыркы учурда. Кыргызча китептер айылга акыркы жолу качан барган белгисиз. Мурда 2000 адашпасам 2006-га чейин ар бир китепке аренда алынып, анын эсебинен китеп чыгып турчу деп айтылат, бирок аны чынын айтканда көргөн эмеспиз. Себеби китептердин абалы жыл сайын жаңы улам жогорулап келген, класстан класска көчүп келген окуучулар китептин абалы менен көргөндө ал факты менен эч качан макул болбойт да. Өзбекстанды алып карасак, Өзбекстан 97-жылы эле өткөн ушул системага. Арадан 20 жыл өтүп, 2017-жылы кайрадан 11-класска кайтып келишип атат. Эмнеге? Биз Кыргызстан эксперимент жүргүзө турган бир өлкөгө айланбашыбыз керек да. Кошуналардан сабак алсак, Өзбекстан эмнеге 20 жылдан кийин кайра 11 жылдыкка өтүп атат? Ошону адистер, эксперттер карап чыгышса, ошонун пайдасын, зыян жагын таразалап тургандан кийин ошол системага өтсөк жакшы болот да. Өзбекстан кайра 11 жылдык окууга өттү, Тажикстан 12 жылдыкка өтөбүз деп атат, бирок улам жыл сайын артка жылдырып келип атат. Анын себеби биздикиндей эле. Мектеп жетишсиз, окуу куралдары жетишсиз, анын үстүндө мугалимдердин тартыштыгы аларда бизден дагы оорураак. Мындай суроода мүмкүн ушул баягы 12 жылдык билим берүү системасынын киргизиши менен, ошонун шарапаты менен балким башка жактарда оңолуп кетет деген нерсе жатпайбы? Азыр жылына билим берүү тармагына канча акча каражат жумшалат. Ошол каражаттын үстүндө дагы 1 классты кошсок, анын үстүнө дагы канча кошулат. Мисалы,
ошол мектептерге курулат деген каражаттын баары бул жакка кетип калбайбы деген да суроо пайда болот. Демек даяр эмеспиз азырынча, Даяр. Бүгүнкү күндө 480 сааттык программага акча каражаты каржыланып, мугалимдердин эмгек акысы төлөнүп келе жатат. Бул кошулганда минималдуу өлчөмдү 560 саатка кыскартса, анан дагы окуу жүктөмдөрү дагы кыскартылып, мурда 1024 сабак берилсе, азыр 850 сааттан ашпаган сабак берүү пландалып жатат. Бул эгер жүктөмдөр азайган болсо, бул мамлекетке өтө чоң каражатты талап кылбайт да, бул өзгөртүүгө баруу. Дагы бир факт бар, кечиресиз. 2 жыл мурун баарыбыз көрдүк да, Нарындагы контейнерден жасалган мектепти көрдүк. Аксы районуна караштуу Каражыгаш деген айылда көмүркананын ичинде мурунку өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү деген имаратта окуган балдарды көрдүк. Алардын окуш шарты, китеп жөнүндө башка маселе. Саакашвили айткандай, кайсы өлкөнү кайсыл багытка кетип атканын байкагың келсе мектебин кара дегендей, бизде ушундай факттар толтура да. Чыныгы мектеп иретинде курулган, мындан 50 жыл, 60 жыл мурун курулган мектептердин эле 200дөн ашыгы авариялык состоянияда деп Билим берүү министрлиги өзү айтып келет да. Демек бул системага биздин талап жооп бербейт. Эрте экендигин айткым келет да. Өзүңүздөр деле байкап атасыздар, азыр бизде интернетте социалдык тармактын күчү азыр көп нерсени чечип калбадыбы? Ал жерде байкасак көпчүлүк бул нерсеге каршы болуп атат да. Жакшылык мырза, сиз билим берүү багытында эмгектенип жүрөсүз да. Бул эмне себептен каршы болуп атат? Бүгүнкү күндө зарылбы ушул нерсе? Саламатсызбы? Сиз башында тааныштырганда бир аз туура эмес тааныштырып кеттиңиз. Мен коомдук активистпиз, жеке менчик мектеп негиздөөчүсү жана ошол мектептин директору катары комментарий берейин. Азыркы учурда бизде соцсет болсун, бардык эле интернет тармагында, Facebook, Instagramдан карап атабыз. Билим берүү министрлигинин жасаган кадамына шыбакчысы деле, өтүкчүсү деле, шыпыргычысы деле билим берүүгө аралашып алды. Тим более активисттердин билим берүүдөн быйынысын билбейт. Үстүртөдөн билишет, салыштырмалуу, ким мырза айткандай, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга салыштыралат, бирок ички мектептин ичинде эмне болуп атканын көбү билбейт. Мен бул бирок балдарын окутуп атат деген маселе да. Мен азыр муну айтып берем. 6 жаштан 1-класска отургузабыз деп атасыздар да азыр, туурабы? То есть 0 классты жоюп, 1-класска алып барганын себеби бизге аябай жеңил болот. Анткени дегенде азыр 6 жаштагы балдар жарымысы 0 класста окуйт, жарымысы бала бакчада окуйт, жарымысы үйүндө отурат. Анан 1-класска 7 жашка келгенде 1 класста балдардын уровени ар башка. Билим берүү министрлигинин талабы бар. 1-класска келген баланы экзамени жок, тестированиясы жок, дароо алганга мажбурсуң. Анан скажем, айталы, Евгения Николаевна деген бир мугалим бар. Класска 20 бала кирет, 10 бала санаганды билет, жазганды билет, 5-и 0 абсолютно эчтеке билбейт. Анан кийин сабакты ким көрөрүн билбейт. То есть тиги балага береби, окутуп, дальше уланып кетеби, же вообще билбеген буква тааныбаган балага тамга таанытабы. То есть бул жерде аябай эле мындай эме бар да, чоң эме бар. Ошону түздөө максатында, то есть бул тамырдан кеткен маселе болуп атпайбы, муну түздөө максатында азыр 6 жаштан 1-класска барууга түздөн түз негиз бар. Муну талкуусуз өткөзсө болот да. Себеби дегенде жана жогоруда айтып өттү, министрликтен келген айым, Наристен программасына бир аз өзгөртүүлөрдү киргизүү керек, толуктоолорду киргизүү керек и 6 жаштан 1-класска барыш керек. Ал эми 12-класска келгенде, то есть 0 класстын аталышын 1-класс деп аталат, и 11-класс, 12-класс автоматик 12-класс болот, 12-классты бүттү болот. Бүткөндөн кийин чет мамлекетке окууга, мисалы ошол батыш өлкөлөрүндө университетке тапшырууга аябай дүйнөлүк стандартка деген себеби ошо да, чет мамлекетке окууга тапшырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ал эми бизде азыр айтып атышат, көбүнчө талкуунун себеби мындай болуп атат да, 9-классты бүтүп, араң 11-ди бүтүрбөй, 9-ду бүтүрүп эле мектеп таштап салып атат дегендерчи. Калоочулар 9-экинчи баскычтан мектеп таштап кетүү мүмкүнчүлүгү бар, туурабы? Министрликте азыркы жободо деле ошондой да, 9-классты калгандар бүтүрүп, ПТУга же башка колледждерге тапшырып кете алат. А 12-классты окуйм, 10, 11, 12 окуйм деген окуучулар, булар мындан ары жогорку окуу жайды Батышта же Америкада, бир жакта башка чет өлкөлүк университетте окуйм дегендер улантышат. Муну маалымат жактан жогоруда мырза айтып кетти, билим берүү министрлиги маалыматтык жактан уттуруп атат. Муну туура жана так түшүндүрүп бериш керек да, жөнөкөй тил менен. Кечиресиз, Жакшылык мырза, биз билебиз, силер билбейсиңер деп атпайсызбы?
2019 жылы мыйзам кабыл алынган, 9 классты бүтүп окууну таштап же башка жака кетип калууга азыр тыюу салынат. Ушул сентябрь айына 2022 адашпасам кирет бул мыйзам. Бул мыйзамдын негизинде 11 колледжге же ПТУга деп мен кошумчалап айттым. Тыштап кетип калганы бул кесиптик лицейлерге өтүп кете алат. Ооба. Өзгөртүү толуктоо киргизет. Окуусуз калбайт да. Ооба. Же 11-де толук бүтөт, же болбосо колледжге. Ооба. Окуй койгондор деле бар да. Бул мыйзам, Жээнчироевдун мыйзамы, бул өз убагында туура болгон, себеби 9-ду бүтүп эч жерде окубай койгон, жада калса мигрант болуп кеткен өспүрүмдөр көп да. Анын негизинде мына ошол мезгилдеги 9-ду бүтүп кеткен балдар азыр ата-эне болушту, өздөрүнүн балдарын тарбиялашып атат. Ошол курактагы окубай калган балдар азыркы коомго кандай кирет да? Кантип кирип атат, мисалы. Анан албетте сиздин айтканыңыз туура. 9-ду бүтүп колледжге тапшырса болот. Ошол колледждердин деңгээли кандай? Бизде азыр колледждерге балдар өзү окубай дипломду алыш үчүн эле чет жакта окуп жүргөн балдар тапшырып атпайбы? Көп жумушка кириш үчүн өзү окуп атат, бирок фактически жок болуп атпайбы? Ушул жагын көзөмөлгө алсак жакшы болот да. Мен дагы кошумча суроом бар эле, 12 жылдык болгондо кандай болот? Мисалы, азыркы мыйзам менен шайкеш келгенде кандай болот? 10 класстан баштап тапшырышабы? Ошону мен кайра эле дагы 9-дан баштап сурайын деп атам. Азыр 9 классты бүтүп баягы кесиптик билим берүүчү лицейлерге тапшырып атпайбы? Азыр кандай болот чындыгында? Бул система бүгүнкү күнү дароо азыр 2022 жылы кирсин деген дароо негиз жок анткени биз буга даярдык, комплекстүү даярдык менен барышыбыз керек. Биз 23-24 окуу жылдарына ага чейин биз окуу программаларыбызды иштеп чыгышыбыз керек, окуу китептерибизди даярдашыбыз керек. База даярдаш керек. Ошол эле учурда дагы сиз азыр айтып кеттиңиз, ошол Жээнчироев инициатива кылган мыйзам окуудан өтүп жатып, анан аягына чыкпай токтоп калды да, кабыл алынган жок. кабыл алынган. Анан бул мыйзам азыркы жаңы инвентаризация жүрүп атат. Ушу президенттин жарлыгы менен баардык мыйзамдар инвентаризация жүргүзүлгөндө Билим берүү министрлиги тарабынан ушул билим берүү тармагына тиешелүү 6 мыйзам бар. Ошол 6 мыйзам бириктирилип, бирөө билим берүү жөнүндө мыйзамы, анан илим жөнүндө мыйзамы деп 2 мыйзам иштелип чыгып атат. Бул учурда ушул азыр агай айткандай 9-ду бүтүп эле колледжге барып же тыюу салынган эмес да. Учурда мектепти бүткөн окуучу мектепти гана программасын өздөштүрбөстөн даяр 1 же андан ашык, 2 же андан ашык кесиптин ээси болуп 12 жылдык билим берүүдө бүтүш керек. Бул бардык мектепте жок дегенде тамакта ашпозчу, электрик, сварщик же болбосо ушундай жеңил курстарды кошо окуп чыгыш керек деген талап болуп атат. Ошо бул жерде мындай кошумчалап айтып кетейинчи. Биздикилер билим берүү негизинде Кыргызстандын билим берүүсүн сындагана келгенде 1 класста 40 бала бар, 50 бала бар, анан мектеп жетишсиз деп айтып келебиз го. Муну статистикага салганда бул мектептердин жетишсиздиги шаар, бул чоң шаарларда да өзгөчө, Бишкек, Ош шаарларында. Калп жыш ички миграциянын эми негизинде келип чыккан. Бирок мына пайыздыкка салганда бизде региондордо мектептер жетиштүү. Мындай класста 30-35 максимум билгенде статистика боюнча ошондой. Анан Бишкекте жетишсиз мектептерде мына азыр Садыр Нуркожоев Жапаров да президент болуп келгенде айткан, ваучердик системага толугу менен өткөзөбүз деп, буюрса ушул жылы билгениме караганда бала бакчаларды өткөзгөнгө аракет көрүп жатышат. Кийинки 1-2 жылдын аралыгында жеке менчик мектеп, то есть мектептерде өтөт, и ошонун натыйжасында жеке менчик мектептер да көбөйөт да. То есть бул чечүүнүн жолдору бир бул да. Азыр биз жогоруда айткандай мектептерди канчалык быйыл мисалы 5 республика боюнча 600гө жакын мектеп жетишпейт, силердин өзүңөрдүн берген эмеңер боюнча, маалыматыңар боюнча. Эгер быйыл мисалы 10 жыл аралыгында 600 мектеп салып бүтсө, кайра 10 жылдын ичинде ошо салып бүткөнгө чейин да 600 мектеп жок болуп кетет бул жактачы. То есть Советтер Союзунда курулган мектептер. Ошон үчүн мунун чыгуунун жолу бир эле ваучердик система. То есть жеке менчик мектептерди көбөйтүү. Жеке менчик мектепте каалайсың жогоруда мырза айткандай бир эле, то есть эртең менен саат 8-де келет, кечки саат 4:30-5-ке чейин окушат.
ичинде баардык кружоктору жана башка баардыгы каралган да. Бул акырында баягы жеке менчик мамлекет тарабынан эгер ата эне тарабынан колдоо болсо, жеке менчик мектептердин арасында жеке менчиктер көбөйөт жана арасында мында атаандаштык пайда болуп, билим берүү сапаты көтөрүлөт деп ойлойм мен оюмча. Мен азыркы ушул айтып кеткендей бир эле жактуу каралып жаткан жокпуз да. Комплекстүү түрдө иштелип чыккан жана дорожный карта деп коебуз го. Жол картасы менен барабыз бул ишке. Канча убакытта даяр болушубуз ыктымал? Бул алдыңкы 23-24 жылдан баштап бир четинен ишке ашырылып баштайт да. Азыркы биз сиз айтып аткан жеке менчик провайдерлерди көбөйтүш үчүн биз лицензия, уруксат берүүчү документтерди жеңилдештирип, бул жагынан да жеңилдештирип жатабыз азыр. Токтомдорго өзгөртүү толуктоо киргизилип жатат. Жеке менчик мугалимдердин квалификациясын өнүктүрүү үчүн провайдерлерге дагы шарттарды түзүп берейин деп жатабыз. Мындай атаандаштыкты өнүктүрүү менен ошол эле учурда сиз айтып кеткендей китеп маселесин бир колго кармап билим берүү министрлиги гана басып чыгарат дебестен, мындан ары биз кайсы китепке муктаждык бар, эл кайсы китепти окуп жатат, кайсы китептин жыйынтыгы жакшыраак болуп жатат, авторлор жана типография басып чыгарып басмаканалар менен иштеп, анан кимдин китеби жакшы болсо, мугалим кайсы китепти тандап алса, ошол китепти район өздөрү сатып алганга шарттарды түзүү, ошо борборлоштурулган китеп басып чыгарууну децентрализация дегенде жана райондорго, аймактарга бөлүп берүү, ушундай комплекстүү иштер каралып жатат. Министр ошо жана китеп боюнча саясатын өзгөртөбүз деп атканда ошондо айтты да, биз могу 12 жылдык системаны киргизсек, китептерди да ошого ылайыкташ керек, биз сентябрдан баштап киргизебиз деди да. Ошондон улам биз түшүндүк 12 жылдык система ушул жаңы окуу жылынан баштап кирет деген. Китеп басып чыгарууну биз азыртадан башташыбыз керек да. Кийинки 23 жылга 6 жылдан баштап, 6 жаштан баштап 23 жылга даяр болуш үчүн биз стандартты оңдошубуз керек. Ошого жараша программалар жазып чыгыш керек. Программага карап туруп, окуу китептерди, комплекстерди, колдонмолорду мугалимдер үчүн баарын биз даярдап чыгышыбыз керек да. Ушул жерде детальдарга кирсек, мисалы билим берүү министрлигинде көп кемчиликтер бар да. Мисалы мектептерде, Кыргызстанда мектептерде башталгыч мектептен баштап, мисалы математика сабагын Морон системасы менен окуткула деген мындай мажбуруу жол бар да. Бизде Моронго караганда Петерсондуу балдарга көбүрөөк мындай өнүгүүсүнө көбүрөөк эме берет да. Биз жеке менчик мектеп болсок да, ооба Моронго өтөбүз да, Петерсон менен деле окута беребиз. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү сиздер беришиңиздер керек. Министрлик тарабынан да мындай кысып, бир алияга эле мындай ошондой болот деп айтты. Ошондой болбош үчүн биз жана авторлорго укук берип, китепканаларды эл кайсы китепти тандап окуса, кайсы китеп жугумдуу болсо, ошо менен окусун деген шарттарды түзүп берип жатабыз да. Мисалы биз китептерди алганда англис тил китептерин Англиядан заказ кылабыз. Орус тил китептерин Россиядан заказ кылабыз. Кыргыз тил биз өзүбүзгө керектүү китептерди гана Кыргызстандан албасак, негизи көбүнчө жеке менчик мектептердин 99% чет өлкөлөрдөн заказ кылып алып келип өздөрүнүн балдарына беришет. Сиздерде да ошондой министр айтпады, ошол эмеге кадамдарга тезирээк барыш керек да. Мирбек мырза, коомдо азыр дагы бир мындай пикир бар да, жана 12 жылдыктын эмне кереги бар, биздин балдарыбыздын убактысы кетип атат, анан 9-класстан эптеп 9-класска чейин жеткизип атабыз дегенден сырткары, баягы союз учурундагыдай 10 жылдык андан көрө ошол системаны киргизиш керек деген. Мунун артыкчылыгы эмнеде? Союз учурунда ошо 10 жылдык деп атпайбы? Союз учурунда 10 жылдык система баягы жемишин берген да. Себеби союздун ичиндеги ар кайсы улут, ар кайсы тил болбосун, сабаттуулугу жагынан 100%га жакын сабаттуулугу жоюлган, ар бири окуй алат, жаза алат. Азыр канча пайыз? Мен аны айта албайм. 10 жылдык дегенден 10 жылдык деген бир чети туура, себеби азыр убакыттын ылдам өтүшү ошого алып келип атат да. Бир жылыбыз бир айдай, айыбыз жумадай, күнүбүз сааттай болуп өтүп атат. 10 жылдык, мисалы биз системабыз 10 жылдык болсо, 12 жыл деп атпайбы? Калган 2 жылды каалоочулар же болбосо андан ары чет жакта улантабыз деген окуучуларга мүмкүнчүлүк түзүп берсек деле болмок. Себеби каражат деле ага аз кетет деп ойлойм. 11-ди бүтүп эле чет жакка чыгып окугандардын саны пайыздык ченем менен аз эле болуш керек.
Бирок жанагы убакытты айтып атпайсызбы сиз, тез өтүп атат деп, анан дагы мындай балдар азыр тез жетилип атат дегендер бар, анан бирок кайра эле ошол учурда 6 жаштан кабыл алалы десе, балдарга оор болуп калат. Мен Өзбекстанды бекеринен мисал кылган жокмун, себеби Шавкат Мирзиёев өлкөгө башчы болуп келгенде эле бир нече жолу айтты. Окуучулардын арасында кылмыштуулук бир топко көйгөн да. Ал 2017 жылы 11 жылдыкка өткөндөн баштап 2 эсеге кыскарып атат. Ошонун эмне себеп болду десе, эксперттер айтып атат. Балдар 17-18ге чыкканда мындай ар кайсы коомдорго же болбосо бирикмелерге өзүнчө жанагындай 90-жылдары бир системалар түзүлүп калбадыбы? Ошондой жолдорго агылып кетүү ыктымалдыгы жогору болот экен да. Ошол мезгилде кээ бири чегарада кызмат кылганы барышат, кээ бири окууга тапшырышат. Ошол мезгилде мындай калыптанып кетиш керек деген жүйөсүн айтышкан да. Менин каршылыгым жок. 12 жыл болсун. Бирок 23-24 жылга биз кирип барабыз деген мен ишенбейм. Себеби Кыргызстанда канча мектеп бар? 2200 мына. Мен оюмча бир жылдын ичинде 600 мектеп куруп коюш кыйын. Анын үстүнө 200 авариялык состоянияда дейт. Демек 800 мектеп. Бул биздин экономикага дагы, биздин башка тарабыбызга алып караганда дагы азыркы учурда бул мындай шашылган бир кадам деп ойлойм да. Нурзида айым, айтсаңыз, сиз жанагы бул 12 жылдыктын бир жана артыкчылыгы 12 классты бүткөндө бир кесиптин ээси болуп чыгат, анан спорттун бир түрү менен искусствонун бир түрүн үйрөнүп чыгат деген нерсе болуп атпайбы? Анда бул жерде жанагы кесиптик лицейлердин зарылчылыгы калабы бул жерде? Же негизи эле программа кандай болот? Бул бүгүнкү күндө ушул кесиптик лицейлер мурун агентство болуп, өзүнчө агентство болуп келсе, 100 билим берүү уюмуна. Азыркы учурда булар дагы оптимизацияланып, билим берүү министрлигинин карамагына өттү. Ошол имараттарды дагы биз бир сыйра анализдеп, изилдеп, анан кайсы кесиптик лицей иштеп жатат, кайсысы иштеген жок. Анан биз аны өндүрүстүк комплекс катары иштетсек болобу? Окуучулар бир эле учурда мектепте окуп жатып, мисалы өзүнүн мебельный цехи бар болобу, иштей алабы? Ушундай практика жүзүндө көрүүгө, өндүрүшкө басым жасай турган бир нече кесиптердин эсин багыттаганга аракет кылып жатабыз да. Демек алардын да программасы өзгөрөт. Бул алардын да программасы өзгөрөт. Анткени бүгүнкү күндө мурун кесиптик лицейлер 3 жыл окуса, анан кийин аттестат тиешелүү документи берилет деген болсо, бүгүнкү күндө ушул мөөнөттү кыскартып, мүмкүн бизде 6 айлык мөөнөттө эле бир кесиптин ээси болуп, даяр болуп чыгып кеткенге шарттар түзүлөт. Сертификат алуу менен мисалы 3 жыл окуганда 2 жылга кыскартып, ушундай мөөнөттөрүн, анан жүктөмдөрүн кыскартуу менен балдардын убактысы экономдолот. Ошол эле учурда бул программаларга өзгөртүү киргизилет. Анан жана да керек болсо, биз азыркы учурда комплекстүү деп айтып жатпайбызбы? Бул бир эле тармак эмес, жогорку окуу жайларында 4 жыл бакалаврда отуруштун кажети барбы, жокпу? Мүмкүн аларды биз гуманитардык багыттагыларды 3 семестр менен эле жыйынтыктайбыз. Ошондой дагы анализдер жүрүп жатат да. Бул дароо эле 23-24 жылы башталат деген, ошол жылы өтөбүз деген сөз эмес. Бул учурда биздин даярдык иштерибиз комплекстүү ар тараптан, окуу стандарттан баштап, окуу китеби, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, лицензия жеңилдетүү, жана башка токтомдорго, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, бул комплекстүү иш-чаралар менен барып, бул толук кандуу ишке ашыш үчүн 1-2-3 жыл убакыт кетет. Жана 3 ай, кечирисиз, тактап алайын, 3 ай 6 айлык курс дегендер булар ошол мектеп программасынын ичинде болобу? Бул сиз айткан кесиптик билим берүү базасы, кесиптик лицейлер деп атабыз да. Анан ошол кесиптик лицейлерди дагы бүгүнкү күндө оптимизация кылып, айрым аймактагы бош турган, балдар такыр келбей каралбай калган кесиптик лицейлердин имараттары бар болуп чыкты. Буларды биз ошол учурда, ошол жерде аймакта бала бакча керек болсо бала бакчага, мектеп керек болсо зарылдыгы мектепке,
берели деп жатабыз. Ошол эле учурда жана мектеп дагы бала бакча дагы бар болуп, муктаждык жок болгон жерлерде өндүрүштүк комплекс кылып ачканга шарттарды түзүү. Муну сурап атканымдын себеби өткөндө ушул 12 жылдык система киргизилет дегенде ушул эле билим берүү министрлигинин өкүлдөрү маалымат берүүдө кичине Жакшылык мырза айткандай жаңылыштык кылып атышат да. Ошол сиз айтып аткан жана 3 айлык 6 айлык курстар деген ошол мектеп программасына киргизилет дегендей ошон үчүн тактап аткан. Мектеп программасында мектеп 9-чу баягы эгерде 5-9 класс бул ортоңку топ болсо, бул учурда жана гимназия багытында болсо тил багытындагы сабактарды кеңирээк берип, математика, физика, табигый илимдер болсо, анда ошол жака көлөмдү көбөйтүп, бирок тилдер азаят да ал жакта. Ушундай жол менен барып, анан 11-12 класстарда ошол бир кесиптин эси болуп, сөзсүз түрдө бир кесип, анан искусствонун бир тармагы, маданияттын бир тармагы менен даяр адис, комплекстүү даяр адис. Ушул жерден кошумчалап кетейинчи бир нерсени. Мындай нерсе бар да. Биз эгемендүүлүк алгандан бери канча билим берүү министри келди бизге. Келгендердин көбүн биздин элдин сын тагуусу эч нерсе кылбайсыңар, кыймылдабайсыңар, отура берсиңер, реформага барбайсыңар. То есть бул билим берүү системасы чириди, жок болуп баратат, уже жок болуп кетти дегенге чейин барганбыз. Бирок азыркы министр, азыркы командабыз менен мындай бир реформага барам деген сыяктуу келечекке койгон пландарын айтканда, биздин эл наоборотко өттү да, унчукпай эле отуруп турбайт белең. Жөн кыймылдабай эле иш кыла бербейт белең, мурдакылар сыяктуу 11 жылдык, 4 жылдык университети менен, то есть бакалавр менен жүрө бербейт белең деген сыяктуу наоборот сын таап өттү. Ошон үчүн мен ошо эфирден пайдаланып элге кайрылат элем. Эгер министр кылам, мен бул нерсеге көзүм жетет. То есть министр деле бир көчөдөн келген бирөө болгон жок. Жакшы эле билимдүү, акыл эстүү, дүйнөлүк билим берүү системасын түшүнгөн бир адам келди. Ушул нерсе кадамдарга барам, ушуларды өзгөртөм деп аткан бир мындай күчтөнүүсүнө биз наоборот эл колдош керек да. Кыла алабы, кыла албайбы, жыгынтыгы кандай болот, аны бир Кудай билет. Жок, Өзбекстан кыла алган эмес, жок, тигилер кыла алган эмес деген сыяктуу сын тагып эптеп пикир айтып берсек, ал киши деле 2 айдан кийин арызын жазып кетип калса, кайра эле баягы абалыбызга түшөбүз да. То есть мындайда биздин элдин кемчилиги колдоого муктаж болуп аткан адамды колдой албайт экенбиз да. Ошон үчүн биз мен жеке оюмча азыр иштейм деген министрликте бир билим берүү министрлиги эмес, баардык министрликте МЧС болсун, башка болсун иштейм деп мындай алдыга жылда өзгөрүүгө барабыз деп атканда биздин эл колдоп бериш керек менин оюмча. Алар кандай жол менен алып келет, акча кактантып атат. Мен недавно окудум, 32 миллион доллар дедиби Европалык эмеден. Ал 32 миллион боюнча да аябай билим берүү министрлиги 32 маселе. Ушул ошо менен байланышып кетти да, мен билгеним барын акчасын алып 12 класска өткөзгө деген. Бул каражат эч кандай билим берүү министрлигине келип түшпөйт. Бул билим берүү системасын колдоого, мисалы эмгек акыга деп бөлүнүш мүмкүн. Бул финансы министрлигине келип түшө турган акча. Аны мүмкүн бизге сарптабай да коюшу мүмкүн да. Бул ошону бизге байланыштырбаш керек. Жок, эми мындай бир колдоо бар, бир каражат таап атышат, иштеп атышат деген мааниде айтып атам да. Бул каражатка эмес. Бул билим берүү системасы бул комплекстүү, татаал процесс. Эгерде сиз айткандай 30 жыл ичинде бир эле реформаны жасасак, бул жагынан экинчи жагы келип туруп аны талкалап салат. Бул жагын жасасак, бул жагы талкалап салат. Азыр баарын бириктирип туруп, ар тараптуу комплекстүү алып чыкканда бизге колдоо гана керек. Эгерде колдоп баарын түшүнүү менен кабыл алып, баардык өзгөрүүлөргө баягы сын пикир сунуш, албетте сын пикир болуш керек. Бирок ошондо да туура сын пикирлерди айтып, оңдоп, түздөп барсак, биз билим берүү системасын өзгөртүүгө мезгил келди. Уруксат бересиздерби? Жакшылык мырза, мындай 11 классты 12 класс кылып койгон бул реформа эмес да. Реформа бул айым айткандай, бул комплекстүү түрдө мектеп, курал-жарак, баягы мектеп окуу куралдары, тиги шарттар деген туура биз азыр 0-ду жок кылып туруп эле 12-ни кошуп коюп атабыз. Ошол сиз үчүн реформа? Мындай нерсе бар да. Сиздин лидериңиз Адахан Кимсанбаевич жогорку кеңеште керектүү жообун алган. Ал кишинин айткан, мен сизден уккан нерсем бардын 90% Мадумаровдун сөзүн угуп атам да азырчы. Чындап эле да. Ошон үчүн мен ойлойм, мен бул киши менен билим берүү боюнча сүйлөшкөм, жолуккам Адахан Кимсанбаевич менен. Азыр айткан, сиздин айтып берген нерселеринин 90% ал кишинин айткандары болуп атат, чындап. Бирок мен сиздердин партияга деле мен тааныгандар билет, азыркы бийликке деле каршы чыгып жүргөм болганда. То есть айтайын деп иштейм деп аткан адамдарга мүмкүнчүлүк берип туралычы, бир аз күтүп туралычы деген эле сөз айтып атам. Ал азыр реформа кылып атабы же кылбай атабы, реформанын жыйынтыгы жакшы болобу, жаман болобу, аны убакыт таразалайт. Иштейм деген кишиге күтүп турбаш керек, жардам бериш керек. Ооба. Эл карап туруп, анан уруксат жардам бере албаса, тийишпей күтүп туруш керек.
мен угуп турсаңыз. Карап турбаш керек, тийишпей тургула бул өзүнүн ишин көрсөтөт эмес, биргеликте кылыш керек. Коомдун пикири зарыл деген окуучулардын ата-энелери эч ким эмеспи? Ата-энелер кеңеши деген бар. Ата-энелер бул системаны балдарды каяка окутат, өздөрү чечиш керек. Эми сизге ушул жерден баса белгилеп бир нерсе айтам. Биздин эл мындай. Муну обязательно кесип салбай бергиз. Биздин ар бир райондун эли аш тойго баланчанын 100 жылдыгына 1000 деген сомдорду чогултушат. Тойго дегенде 2000 деп 5000 деп акча чогултушат. 100 жылдык 200 жылдык деген акча чогултушат. Ат чабышка, улак тартышка деген акча чогултат. Китепке келгенде кечирип кой. Айылынан китеп сатып бергендерди билбейм азыркыга чейин. Чогулуп. Бүт бар улак акча чогултушат. Айылындагы кечирип койгола кыштын кыраанчылда 20-30 градус суук болгон айылдар бар bizde. Туалеттерине барсаңыз кечирип коюм бул сөздү колдонуп аткан үчүн мыжыгыйларлык. Балдар ошол жерде окуйт, бирок өздөрү 570 Lexus'та жүрөт. Биздин элдин аң сезими жетерек дагы билим берүүгө көңүл. Алардын айтканга да укугу жок бүгүн. Эгер эл тарабынан колдоо болуп ажатканаларын оңдоп берип мектептин райондордун айылындагы китеп сатып алып келип берип мектепти билим берүүнү көтөрөбүз деп ошол нерсеге барганда гана анан министрликке же мамлекетке сынып такканга укугу бар. Жакшылык мырза, ошол эл бар болгондугу үчүн сиз мектеп ачып сиз окутуп атасыз. Мен эл бар болгондугу үчүн ошол китептер анча-мынча жерлерге барып атат. Көпчүлүк мектептин ичиндеги оңдоп түзөө, жаңы парта, жаңы доска, азыркы заманбап техникага окуучуларды жакындатуу үчүн мугалимдер кылып атат. Аны ким кылып атат? Ошол эл бар болгон үчүн болуп атат. Эл жок болсо ким кылат? Мен сизге элдин баары деген жокмун. 20% да эл мамлекет үчүн келечек үчүн күйгөндөр. Бирок көпчүлүгү мени ичим күйдүргөнү, ичим ачтырган не болуп атат. Мен Акталаадагы бир мектепке барсам, кышында барып калдым. Сыртта отура албайсың ажатканадачы. Айылда жүрсөм, мында бир жарым саат, 1 саат жүрсөм, бир 570 Lexus жүрөт. Ошо жергиликтүү элдер. Билим берүүгө инвестиция салганга үйрөнөлекпиз деген. Үйрөнөлекпиз. Улак, той, аш менен эле жүрөбүз. Бизде убакыт аз калды, кыскача. Биз азыр ушул 12 жылдык система жана 130дан ашык мамлекетте бар деп атпайбыз, бирок кайсы модельди колдонобуз же биз өзүбүз ойлоп таап атабыз бул модельди? Мисалы Сингапурда 5-класстан жанагы кесипке үйрөтүүнү ошол 5-класстан башташат экен. Боюнча аябай толук жакшы изилдеп Кактус маалыматтык агенттиги дагы маалыматтарды чыгарыптыр. Сингапурду, Орто Азияны, биздин өзүбүзгө жакын эле аймактарды, ошол эле учурда Эстония, бизге Казакстан, ошол өлкөлөрдүн жакшы жактарын гана алышыбыз керек. Анан агай айткандай туура айтып атат. Биз эл буга чейин эми көрпөңө карап бутуңду сун дегендей, эгерде бюджетибизде эчтекебиз жок болсо, сөзсүз түрдө элден жардам сурап, мектепти эл менен көтөрүп келе жатабыз бүгүнкү күндө. Албетте бизде ата-энелер дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Анткени бул учурда бар эле система 480 саат окутулуп жатат, 1ден 11ге чейин окуп жатат. Бар системаны официалдуу атап койгондон реформа болуп кетти дегенден алыспыз. Бирок негизги окуунун мазмуну, ичиндеги мазмуну да ошого карап өзгөргөнү турат. Балдардын жана мүмкүнчүлүгүнө жараша бардык 1-класстан баштап 12-класска чейин билим берүүнүн мазмуну түп тамырынан өзгөрөт. Биз ошого аябай басым жасашыбыз керек. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бүгүнкү талкуунун жыйынтыгында бул система керек, бирок даярданышыбыз керек деген бир пикирге токтодук окшойт деп ойлоп калдым. Урматтуу коноктор, рахмат сиздерге студиябызга келип, убактыңыздарды бөлүп талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен программабызды жыйынтыктайлы. Аны мен Каныкей Бозгонов алып бардым. Саламатта туруңуз.